20 гектар жер үчүн Ташкенттин центрин берсе дагычы алмашпай турган жер бул жерчи. Кыргызстандын эң күчтүү рычагы платинанын үстү кетип атат азырчы. А биз мынандай какыраган талан менен 30 гектар жерди алып берем десе сүйүнүп атабыз азыр ушул күндөрчү. Мирлан агабыздын үйүнө келдик. Машинасындагы өчүртпөй, даже үйүнө киргизбей кармап кетиптир. Гаражга дагы киргизбей мондай кылып, ушу турган жеринен алып кетишкен. Каяка алып кеткенин дагы айткан эмес. Азыр туугандарымда Мирлан Ыбрайымовдун келинчегинин өзүнөн бардык маалыматты угабыз. Кечки саат 7-лер чамасында жолдошум үйгө кирип келген машинасын токтото элек деп ошол жерден алып кетишти. Бизге үйгө кирген деле жок. Катырып. Чалып баары жакшы деп айтып койду. Ошондон кийин жолдошумду саат 7-ден бери мен жолдошумду көрө элем. Андан кийин саат 1 сааттан кийин үйгө 5 бала келишти. 4-өө кирип, 2-өө обыс кылды, бирөө тартып атты, бирөө протокол жазып атты. 4 бала келип үйдүн баарын тентип биздеп чыгышты. Милиция улабы ушул түндө барып баса калган практикасын токтотушса да. Күндүз эле барып жакшынакай болуп сүйлөп сурашып келсе болот го. Үйүн тинтүү кылып атат деген кабарды келгенбиз. Тинтүү кылып кетиптир уже. Бирок мен жалпы жарандарга тиешелүү бир маселени айткым келет. Эгерде улуттук коопсуздук кызматы болобу, милиция болобу ушул түндө барып баса калган практикасын токтотушса да. Күндүз эле барып жакшынакай болуп сүйлөп сурашып келсе болот го. Түндө барып бала чакасын коркутуп, ыркыратып, чыркыратып кыйнаганын эмне кажети бар ушундайдын? Ыбрайымов бир жакка качып кетеби? Же ал күчтүү бир террористпи? Же бир кылмышкерби? Же мамлекеттен бир тыйын уурдаган кишиби? Же бирөөнү барып сабап кеткен кишиби? Эң интеллигенттүү, өзүнөн кичинекей балдарга дагы өмүрүндө үнүн көтөрбөгөн жигит бул. Бұл системаны ішке кіргізу үшін шет өлкөлөрдүн тажрыйбасын изилдейбиз. Жакын арада биздин кызмат өздөрү дүнөсүн тартып, моюндарын алып кызматтан бошогондор бар. Ыбрайымов Мирлан бул социалдык тармактардын биринде комментарий жазган экен, туура сиз айтасыз. Ал боюнча бүгүнкү бийликти алмаштырыш керек. Президенттин намына, улуттук коопсуздук кызматтын төрагасынын намына баягы аттарды коюп чакырыктарды жасаган экен. Бул боюнча улуттук коопсуздук кызматы 278 берененин 3-бөлүгү менен кылмыш козгоп кечинде убактылуу жайга киргизиптир. Мыйзамдуулугу боюнча прокуратура бүгүн карайт. Ал бул чакырыкты экспертиза алындыбы, алынганда козгоду, мына азыр бизде такталып атат. Түндө болгон иште бул боюнча мыйзамды карайбыз. Келишим бул бийлик менен болушу мүмкүн. Бирок кийинки бийлик келгенде жоголуп кетер, өзүнүн күчүн жоготкой. Анан балдар өздөрү айтып атпайбы? Бир дагы маалымат жеткен жок бизге депчи. Картаны көрүп атасыздар да? Атайын 30 гектар жерди бөлүп, 20 гектар жерди красный кылып даярдап, буга макул болбосо, бул менен сорутом деген маалыматты даярдап келген картаны көрдүңөр өзүңөр азыр, Эми карагыла. 20 гектар жерди берип атабыз. Биз золотой эмес, бриллиант жерден берип атабыз. Кыргызстандын эң күчтүү жерин берип атабыз, 20 гектар. И айтып атат, 20 гектар башка жерден алабыз депчи. Айлана бул 20 гектар жер үчүн Ташкенттин центрин берсе дагычы алмашпай турган жер бул жерчи. Кыргызстандын эң күчтүү рычагы платинанын үстү кетип атат азырчы. Кадрларды мына ылдыга караганда сол бурчу, да? Эгер жогору караганда оң бурчу. Can berбей койгула алып койчу, жан бербей койчу, жан берген.